Кыргызстан аялдар конгресси 333 айымдын таржымалын тартуулап, республикалык, облустук, райондук жана аймактык деңгээлдеги ар кандай тармактарда эмгектенген аялдардын эмгегин чагылдырып, энциклопедиянын актай аруу барактарына түшүрүп, коомчулуктан сунушталган айымдарга атайын ардак грамоталарды, айымдар энциклопедиясы китебин тапшыруу аземин уюштурду. Камераларды карап коебуз. Кана кол чаап колдоп коелу, кайрылуу сайыга. Кыргызстандын айымдарына ушул жаңы жылда аманчылык эсенчилик болсун, токчулук болсун. Кыргызстандын өмүрүнө зор салым кошкон айымдарга биз чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кыргызстандын тарыхында кандай гана кыйын айымдар чыккан, кандай гана айымдар азыр иштеп атат. Мына ушулар аман болсун, көп жашасын. Энциклопедиянын татыктуу каарманы, Кыргызстан аялдар конгрессинин өрнөктүү эне медалынын ээси катары Калбүбү Байгубатова да сыйланды. Ал бул сыйлыкка жалгыз бой болгонуна карабай, уул кызын татыктуу тарбиялап, ошо менен катар эле элдин саламаттыгы үчүн 20 жылдан ашуун кызмат кылганы жана коронавирус учурунда жасаган эмгеги үчүн татыган. Бүгүнкү аялдар конгрессине келип мен азыр ушу катышып, өзүмдү аябай кубанып отурам. Бизде аялдар конгрессинин биздин кызматыбызды, эмгегибизди баалап, ушунчалык бизди көтөрмөлөгөнү бизге бул жашоодогу бизге эң жакшы сезимдерди берди да. Өзүм болсо көп жыл, 34 жыл болду медицина тармагында иштеп атканыма. Ошонун баарын эске алып, ушинтип аялдар конгресси бизди куттуктап атканына мен аябай кубанычтамын. Ушул аялдар конгресси дагы өсүп өнүшүнө мен аябай салым да кошот элем. Ушулардын өсүшүнө дагы мен куттуктап рахматымды айтат элем да, ушулардын эмгегине. Саамалыкты утурлай жер-жерлерден келген айымдарга эмгектеги жетишкендиктери, көп жылдык ак ниет эмгеги үчүн, жылдын мыкты айымы, гуманизм жана тынчтык идеяларын ишке ашыруудагы лидерлик сапаттарды көрсөтүшкөндүгү үчүн лидерлик үчүн медалы тапшырылды. Аялдардын эмгегине, кошкон салымына ушунчалык маани берип, чынында белгилеп кеткендигине чынында ыраазычылыгымды билгизим келет. Себеп дегенде өткөн жыл баарыбыз үчүн эле жеңил жыл болгон жок, баарыбыз үчүн оор жыл болду. Аялдардын салымы өзгөчө болду. Биз эми аябай эле күтүлбөгөн жерден болду. Мындай иш-чараны мен мисалы ойлоп турмун, аябай элдин арасынан эле мындай алынып, чынында ошол берилет экен да көрсө. Так неожиданно получилось. Ошого Эжекенин ассоциациясына, бардык Кыргызстан аялдарына ушул жылы жакшы жыл болсун деп каалап кетким келет. Мен бул сыйлыкты лидерлик үчүн деген медалды, алтын медалды жөнөкөй эле алган жерим жок. Бул дагы канча эмгекти талап кылат экен. Анан эми мен ушул мен сыяктуу медалга ээ болгон аял затын баарын тең ушул сыйлыктар менен куттуктайм. Биздин ушул аялдардын эмгегин баалап, ушундай сыйлыктар берип аткан уюштуруучуларга мен терең ыраазычылыгымды билдирем. 28 жылдык тарыхы бар аялдар конгресси айымдарды өнүктүрүү үчүн ар кандай багыттагы иш-чараларды уюштуруп келет. Анда активдүү катышкан айымдардын эмгегин баалап, сыйлоо жыл сайын өткөрүлүп, салтка айланып калган.